Илим Карыпбеков, Балпайган Балбак байке, сизден мындай кадамдарды күткөн эмесмин. Жер маселеси тууралуу соттук иштерди ичинен билген адам катары бул көйгөйдү жакшы билем. Пандемия учурунда бизнес кыйналып турат. Европаны жөн коюп жакынкы кошуналарды мисалга алсак, мэрлер чакан жана орто бизнести колдоп, салыктардан бошотуп, акчалай жардам берип, же болбосо мөөнөтүн узартып берип жатышат. Бизде Кыргызстанда пандемия учурунда чакан жана орто бизнеске эмне жардам бердиңиздер? Жардам бергендин ордуна ижара акысын төлөбөй жатат деп келишимди бузганы жатасыздар. Алар жыргагандан төлөбөй жаткан жок. Алардын көйгөйүн сурабайсыздарбы? Жардам бербейсиздерби? Сөз менен эмес, Facebook аркылуу эмес, иш менен жардам бериңиздер да. Эл пандемия учурунда абдан кыйналып жатат. Сиздерди элдин көйгөйү кызыктырбайт. Сиздерге бийлик бар, баары бар. Балпайган ак көңүл, Балбак байке ушундай кадамдарга барып жаткандан кийин башкасын билбейм, деди Карыпбеков. Булак аргумент KG. Чет элдик басылма Садыр Жапаров израилдик жеке чалгындоочу компания менен $1 миллион келишим түзгөнүн жазып чыкты. Кыргыз өлкөсүнүн кызыкчылыгын сүрөө максатында президенти милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров израилдик жеке чалгындоочу компания менен $1 миллион келишим түзгөн. foreignlobby.com сайты жазып чыкты. Аталган сайт Вашингтон жана башка мамлекеттердин сайтына таасир берүү боюнча аракеттерин ачыктап турат. Анда 2 жума мурун бийликке келген Кыргыз өкмөтү экономикалык кризистин айынан эл аралык жардам алууга муктаж болуп турганы жазылат. Садыр Жапаровдун өкмөтү 30 октябрда Израилдин мурдагы аскер чалгынчысы Ари Бен Маниш менен макулдашты. Ага ылайык Бен Менаштын Монреалдык иш алып барган компания Кыргыз өлкөсүндөгү бийликте АКШ, Израиль, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмиратынын арасында сүрөөгө алат. Түзүлгөн келишимдин аралыгында Deskins Modern Канада компаниясы аталган өлкөлөрдүн чечим чыгаруучу мамлекеттик кызматкерлери үчүн экономикалык кызматташтык, коопсуздук, COVID-19 менен күрөшүүдө жардам алуу боюнча келишимдерге жетүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү уюштуруп берет. Ошондой эле фирма Садыр Жапаров АКШнын жана араб мамлекеттеринин расмий өкүлдөрү, Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен жолугушууну уюштуруу аракетин көрөт. Өз кезегинде Кыргыз өлкөсү араб мамлекеттеринин жолдору реконструкциялоого, инвестиция салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, Израиль менен айыл чарбасына инвестиция салуу боюнча, анын ичинде пахта өндүрүшүн өнүктүрүү жаатында сүйлөшүшү мүмкүн деп жазылат маалыматта. Аталган сайтка жарыяланган макаланын соңу Садыр Жапаровдун өмүр баянына кыскача орун берилген. Садыр Жапаров 7 жыл мурун Кумтурдөгү болгон окуяда адамды барымтага алуу беренеси менен алакка отурган. Өткөн айдагы талаш жараткан шайлоодо эл аны 6 октябрда боштондукка алып чыкты. 14 октябрда премьер-министр бир күндөн кийин президенти милдетин аткаруучу болду деп жазылат маалыматта. Ал эми бул боюнча президенттин басмасыз катчысы Галина Байтерекке байланышканыбызда төмөндөгүдөй жооп берди. Кыргыз өлкөсүнүн кызыкчылыгын сүрөөнгө алуу боюнча эч кандай келишимге кол коюлган эмес. Мыйзамда мамлекет жеке тараптардын өз ара келишимдерин көзөмөлдөбөйт. Демек Садыр Жапаров мындай келишимдерге кол коюусу мүмкүн эмес. Келишимге кол койгондор Садыр Жапаровдун атына жамынышы мүмкүн. Бул шайлоо алдындагы кароолоо акциясы болушу мүмкүн. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчынын бул документтерге эч кандай тиешеси жок, деди маалыматкачы. Булак Супер KG. Садыр Жапар Нуркожонун апасы 3 эмге ысымды чоң атасы тандаган. Спутник Кыргызстан агенттиги жакында эле көз жарган 3 эмдин апасы Сезим Рысбек кызы менен кыскача маек курду. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы Бишкекте 3 эм төрөлгөнүн кабарлап, эркек балдарга Садыр, Жапар жана Нуркожо деген ысымдар ыйгарылганын билдирген. Спутник Кыргызстан агенттиги жаш үй-бүлөнүн жакшылыгы менен бөлүшкөнчө наристерлердин алабалын сурады. Бешик бооңуздар бек болсун. Балдардын өзүңүздүн абалыңыз жакшыбы? Рахмат, балдардын ден соолугу жакшы. Төрөт үйүнөн чыгаар менен Нарынга жол аттанганбыз. Үйүбүзгө келип ызылдап эле жатып калдык. Нарында турасыздарбы? Ооба, Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Алыш айылында турабыз. Сезим, 3 эм төрөлөрүн буга чейин билдиңиз беле? Жолдошуңуз кандай кабыл алды?
Курсагымда 3 бала бар экенине көпкө чейин ишене албай жүрдүм. Түйүлдүккө 3 ай болгондо УЗИге түшсөм, дарыгер сеники 3 экен деди. Чын калпын аңдай албай жолдошума айтсам, ал дароо ишенип аябай кубанды. Ошондо булар сиздердин тум балдарыңыздарбы? Ооба, биринчи балдарыбыз. Жолдошум үйдүн улуусу болгондуктан кайнине кайнатамдын да биринчи неберелери. Кубанычтары койнуна батпай, аябай сүйүнүп жатышат. Элдин баарына маңдай жарыла сүйүнчүлөштү. Куттуктап чалгандар андан көп. Уулдарыңардын ысымдары дагы өзгөчө экен. Эмне себептен Садыр Жапар Нуркожо? Бул ысымды чоң атасы эбактан бери Садыр Жапаров бийлик башына келгенде эле коем деп ойлонуп жүргөн. Балдарыбыздагы элдин керегине жараган, эл уулдары болсун деген максатта президенттин милдетин аткарып жаткан адамды атын жөнүн ыйгарды. Биз каршы болгон жокпуз. Бул ысымдар өзүбүзгө да жакты. Башкысы балдарыбыз аман-эсен төрөлүп чоңойсун. Канча жаштасыз? Үй бүлөңөр тууралуу да азын улак кеп саласызбы? Өзүм 22 жаштамын. Жолдошум менден 10 жаш улуу. Үйдүн улуусу болгондуктан азыр кайнине кайнатам менен чогуу турабыз. Күйөөм айыл чарба иштери менен алек. Мен жеке ишкер десем болот. Ал эми өзүм буга чейин катчы оператор болуп иштегем. Жашообуз Кудайга шүгүр жакшы. Жолдошум 6 бир тууган. Эми дагы 3 кошулуп, мурдагыдан дагы чоң үй бүлөгө айландык. Көпчүлүгү 3-4 эмдей жасалма уруктандыруу жолу менен төрөшөт экен. Жок, эки сууга жок эле өзүм төрөдүм. Бирок боюмда барда ооруканадан чыккан жокмун, кыйналдым. Эмне болуп? Кан басымым көтөрүлүп, улам патологияга жатып жүрдүм. Дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, жакшы карагандыктан аман-эсен көз жардым окшойт. Кан басымым түшүп, ден соолугум калыбына келгенден кийин 35 жумада операция жолу менен төрөтүштү. Ымыркайлардын баарынын салмагы 2 килограммдан ашкан экен. Ооба, балдар 35 жумасында жарык дүйнөгө келсе да, ара төрөлгөн жок. Салмактары 2 килограмм 200, 2 килограмм 300 жана 2 килограмм 500 грамм. 29 октябрь күнү көз жарган балдардын абалы жакшы болгондуктан 4 ноябрда эле чыгарышты. Дайыма ушундай эле болсун. Азыр жакшыбыз. Бир балага эптеп жетишесиң, силер кантип атасыңар? Азыр кичинекей курсактары ток болсо жата берет. Анын үстүнө чоң эне, чоң аталары бар. Кыйналган жокмун. Булак Спутник эже. Бишкекке 40 кайың тигилди. Жетекчинин элесине арналган көчөттөрдүн сүрөтү. Воротников бүткүл өмүрүн капиталдык курулушту башкарууга арнап, 33 жыл ичинде техникалык көзөмөлдөө боюнча инженерден тарта жетекчи кызматына чейин жеткен. Бишкектин Байтик Баатыр менен Токомбаев көчөсүндө жаңы курулуп жаткан балалык паркына 40 кайыңдын көчөтү отургузулду. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. Ал Бишкек капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы башчысы Александр Воротниковдун жаркын элесине арналган. Воротников июлдун аягында пневмониядан улам каза тапкан. Бүгүн ал эмгектенип кеткен башкармалыктын жамааты жана анын башка кызматкерлери эскерилишкен. Воротников бүткүл өмүрүн капиталдык курулушту башкарууга арнап, 33 жыл ичинде техникалык көзөмөлдөө боюнча инженерден тарта жетекчи кызматына чейин жеткен. Булак Спутник эже. УКМК Камчы Көлбаев ден соолугуна байланыштуу номер 47 түзөтүү жайына которулду. УКМК Көлбаев жакынкы күндөрү бошотулат деген маалыматты таратпоону өтүнөт. Ал ден соолугуна байланыштуу түзөтүү жайын которгон. Кремтөөл Камчы Көлбаев ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги номер 47 түзөтүү абагына которулду. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ал 2 ноябрда УКМКнын убактылуу кармоо жайынан камакка алынган жана кесилгендерге медициналык жардам көрсөтүүчү абак жайга которулган. УКМК Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаевдин Кремтөөлдүн бошотулушу боюнча ыкчам маалыматты тастыкталбаганын эскертип, Көлбаевдин абактан бошоору тууралуу такталбаган кабарды таратпоону өтүнөт. Атайын кызмат коррупция жана Кремтөөлгө каршы аеосуз күрөш жүрүп жатканын кошумчалайт. 27 октябрда кызматынан алынган Дүйшөбаев маалымат жыйында Кремтөөлдү колго түшүрүү боюнча чоң шоу ойнотулганын айткан. Ал ыкчам маалыматы боюнча сот Көлбаевди ошол эле күнү же эртеси бошотуп жиберет деген.
Дүйшөбаевдин тастыкташынча, эгер аны бошотпосо кылмыш чөйрөсү учурда бийликке доомат коет. Коопсуздук кеңешинин мурдагы башчысы бул айтылгандары толук тастыкталган маалымат эмес экендигин да белгилеген. Кулбаев 22-октябрда Бишкектеги спорттук клубдардын биринде кармалган. УКМКнын маалыматы боюнча, Кримтөөл уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иш-чаралардын алкагында алынган маалыматтын негизинде колго түшүрүлгөн. Материалдык кылмыш кодексинин 249 беренеси боюнча катталган. 24-октябрда 1-Май райондук сотунун чечими менен Кулбаев тергөө бүткөнгө чейин камакка алынып, УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Кийин Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз түшүп, бирок аны жактоочулар кайра артка кайтарып алышкан. Булак Спутник KG.